А бүгін болсо мындай да, бир колуңа баягы пряник, бир колуңа камчы керек. Кыргызга ошондой. Бир колу менен сабап, бир колу менен печенье берип турбасаң түшүнбөйт. Ошон үчүн налог төлөбөгөндөр бүгүн жанагынтип атат. Бул ишкерлердин менталитети жөнүндө айтып атат окшойсуз, мисалы, камчы менен пряникти. Туура. Мен деле төлөдүм. Мисалы, биз деле мисалы 300 миллион сом төлөп бердик. Ал баары эле төлөп атат. Эгерде 300 миллион бул салык катары. салык катары төлөп бердик. Мен ачык айтайын, Атамбаевдин уганда мен бир налог төлөгөн эмесмин. Атамбаевга баары бир болчу. Төлөп атасыңбы, төлөбөй атасыңбы, иши жок болчу. Мисалы Атамбаевдики. Атамбаев баягы мунуга жумуш бербе, буга жумуш бербе, буга иштетпе, буга уруксат бербе деп койлой жата берчү. А налог төлөнүп атабы, төлөнбөй атабы, бул иши баары бир болчу. Мына мен силерге ачык айтайын, мен Атамбаевдин уганда бир тиын төлөгөн жокмун.